Бүгүн Бишкекте мамлекеттик тил боюнча улуттук программанын билим берүү мекемелеринде аткарылышы, көйгөйлөрү жана келечеги ошондой эле жогорку окуу жайларында ишке ашуусу тууралуу илимий практикалык жыйын болуп өттү. Жыйынга бир катар өкмөт мүчөлөрү жана тилчилер чакырылган. Тил комиссиясынын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Аида Ишеналиева мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө негизги көйгөй билим берүү тармагында дейт. Бул кесиптик окуу жайлардагы мамлекеттик тил маселелери. Ал жерде дагы ошол атайын акчалар бөлүнүп, көптөгөн программалар камтылганы менен баягы өзгөчө айыл чарба жагы, жанагы агро жагы, ошол жагы жакшы колго алынбай келген да. Ошо баягы эле себептер ректорлорубуз расмий тилде сабак берет, китептер расмий тилде которула элек, терминдерибиз которула элек деген шылтуур айтып келишкен. Анан жакында өкмөттүн жакшы бир токтому чыкты. Кудай буйруса 2019-жылдан баштап ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерди милдеттүү түрдө тесттен алып баштайбыз. Жакында эле премьер-министр Сапар Исаков 2019-жылдан тарта бардык мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин жок дегенде базалык деңгээлде билиши керек деген буйрукка кол койгон. Өкмөттүн токтомун алайык. Мамлекеттик кызматкерлер муниципалдык мекемелердин жогорку, башкы, улук жана кичи административдик кызматтарда эмгектенгендер кыргыз тилин тийиштүү деңгээлде билиши керек. Тил комиссиясы үстүбүздөгү жылы 12 мамлекеттик министрликке мониторинг жарыялаган. Бүгүнкү күндө 24 миңдин чамасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар. Мына биз үстүбүздөгү жылы 12 министрликте иш кагаздарына мониторинг жасадык. Факт ушундай, 15-20% гана Кыргыз Республикасынын министрликтеринде иш кагаздары мамлекеттик тилде жүрөт. Анын рейтингин аныктап, биз мамтил KG сайтын илип койдук. Эске сала кетсек, жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина тил маселесин талашка айландырбоо үчүн орус тилине да мамлекеттик тил макамын ыйгаруу керектигин сунуштаган. Ирина Карамушкина муну кыргыз тилин кеңири жайылтуудан орус тилдүү калк жабыркабашы керектиги менен байланыштырган эле. У них есть по 2-3, и даже есть страны по 5 государственных языков, и нет вот этого. Кыргызстанда эки тил, кыргыз жана орус тили мамлекеттик тил болсо эмне болот? Жумушка кирүүдө кыргыз тилин билбөө көпчүлүк үчүн чектөө болуп калды. Мага бир нече киши кайрылып жумушка орношууга жардам берүүнү өтүнүштү. Бирок алар кыргыз тилин билбегендиктен жумушка алынышкан жок. Все мы чтим. Депутаттын бул сунушун анын айрым кесиптештери кыргыз тилин мамлекеттик тил катары өнүктүрүүгө каршы көз караш катары кабыл алышкан. Кыргызстанда ансыз дагы расмий тил макамын алган орус тилинин жайылышына тоскоолдук жок экендиги айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн жарытарлык деңгээлде иш жүргүзүлбөй жаткандыгын айтат. Анын айтымында мамлекеттик кызматта иштеп жатып кыргыз тилин билбесе уят. Кайсы бир улут кандай бир улутта болбойлу, башка мамлекетке эгер барсак, ошолордун тилин билишибиз керек. Ошондо алардын мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик жумушка кабыл алынасың да. А эгерде мамлекеттик Кыргызстан мамлекетинде жашап атып, кыргыз тилин билбей, мамлекеттик жумушка иштеген бул уят нерсе деп айтат элем. Себеби булардын мамлекет кыргыз тилин билбесе, бул кыргыз мамлекетине эч канчалык салым кошо албайт деп айтат элем да. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысынын орун басары Айбек Исаев учурда мамлекеттик тилди өнүктүрүүнү бала бакчадан, мектептерден, ошондой эле жогорку окуу жайлардан баштагандыгын, мамлекет тилди өнүктүрүү максатында көптөгөн акча каражаттарын бөлүп жаткандыгын кошумчалады. Жайлар болуп ушу 3 этап менен кетет да. Мына ошондон ушу мамлекеттик сынакты госэкзамендерди тапшыруу маселесин коюп жатабыз да. Эгерде ошондо ошо окуучулар дагы, студенттер дагы ушул мамлекеттик тили болгон мамилеси өзгөрүлөт деген ойдобуз. Улуттук программа менен ушундай эле сынактарды тапшыруу же көрүнөн эле бир натыйжалуу иш болушу мүмкүн. Эми бул бир гана жагы болуп эсептелет. Экинчи жагы ошол мына атайын өкмөт тарабынан мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө көптөгөн акча каражаттар бөлүнгөн. Ал акча каражаттардын эсебинен бир эле китеп чыгаруу маселеси эмес. Бул жерде анимациялык фильмдерди атайын бала бакчалар үчүн, мектептер үчүн, ошол студенттер, чоңдор үчүн дагы ушул анимациялык фильмдерди тарттыруу маселеси коюлган.
Айбек Исаевдин айтымында учурда туристтер үчүн атайын котормо тиркемелерин иштеп чыгуу аракеттери көрүлүүдө. Тазагүл Эмилбек кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.